Кудайдын чакырыгы 1-июнь. Алма дарагында алма гана өсөт. Бул сизди таң калтырбайбы? Апельсин дарагында алма өспөйт. Баарына белгилүү. Табиатта мөмө кайсы даракка байланса, ошол даракка көз каранды болот. Ошол эле нерсе адамдарга да тиешелүү. Биздин жашоонун жемиши биз эмне менен байланышта экенибизден өсөт. Эгер менин жашоомдо баары иш эле болуп калса, анда анын жемиши стресс, нерв, бир аз кубаныч жана текебердик болот. Дүйнө ушундай иштейт. Жакандын жакшы кабарында Ыйса шакирттерине эгер алар анын ичинде болбосо, жакшы жемиш алып келе албасын айтат. Ал эми Ыйсанын жемиши деген эмне? Галатиялыктарга жазылган катта мындай делет: рухтун жемиши сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук жана өзүн токтото билүү. Эгер жашооңузда ушундай жемиштерди көргүңүз келсе, Ыйсада болуңуз. Бул жемиштер жакшы жемиштер. Дарактар өз жемиштерин өздөрү жебейт, аларды башкаларга берет. Эгер апельсин дарагы жылмай алса, кимдир бирөө анын жемишин жегенде сөзсүз жылмаймак. Бизде да жылмаюуга себеп бар. Эгер биз Ыйсада болсок, жашообузда анын жемиштери сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, жакшылык, ишеним, момундук жана өзүн кармай билүү өсөт. Эгер дүйнөгө ушул нерселер керек болсо, анда бизде ага сунуш кыла турган нерсе бар. Ошондо жашообуз чыныгы маани менен толот. Сиздин жашооңузда маңыз жетишпей жатабы? Ыйсада болуңуз. Ошондо сиз адамдарга керек болгон жемиштерди бересиз. Ошондо жашооңуз маңызга толот.